Ижаза деген сертификатпы, дипломбу же уруксат кагазбы? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Негизинен мен Кыргызстанга келгенден бери эле ушул ижаза маселесине басым жасайбыз. Менден мурда устазыбыз Шейх Чубак ажы ушул нерсеге басым жасаган. Себеби биздин алган илим жолубуз ушундай. Себеби ар бир алынган китептен ижаза алганбыз жана ошол ижазанын негизине гана китептен сабак бере алабыз. Мындай көчөдөн эле бир жерден китеп сатып алып деле сабак бербейбиз. Мага жагып калды депчи. Себеби бул бизге үйрөтүлгөн илимдин жолу ушул. Бул ошол үммөттүн жолу ушул. Ислам үммөтүнүн жолу мына ушундай. Ошого ижаза бул сертификат же диплом деген нерсе эмес. Бул кайсы бир илимди сен бир устаздан окуган болсоң, ошол устазга жеткен чынжырчаны расмий сага берет. Сен ушул китептен менден уктуң жана ушундан сабак бергенге сенин акың бар деген. Кээде менден укту деп деле берип коет. Ал деген нерсе укканыңа амал кыл деген жана аны таркат деген сөз да. Ошого биз айтып жүрөбүз да, бул иснат же болбосо ижаза илими акыркы мезгилдерде мындай алсыздап жок болуп кеткен. Бул жана академиялык илимге кайрылганыбыздан бери ушул нерсе жок болду. Илгери адамдар жылдап окуган да, 30 жыл, 40 жыл окуган. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи канча жыл Хаммад ибн Аби Сулайманды жанында жүргөн. Анан бизге ошол көп эле илимди өтүп кете бергиле деген неме менен жана академиялык нерсе келген. Бакалаврды 5 жыл, 4 жыл окуйсуң, анан магистратура 2 жыл, докторатура 3 жыл болду. Сага диплом берилет дагы сен дүйнөдөгү эң чоң алымсың дегендей диплом берилет да, сен адиссиң дегенчи. Бул академиялык жол. Бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламды динди иштеп аткан эмне? Илим талап кылуу кабырда бешиктен кабырга чейин. Эми кээбиктер бул хадистин дагы санадын андай дейт, бирок бул өкүм алынып аткан жок да, бул адамдарды илимге кызыктыруу максатында айтылган. Демек, өлгөнгө чейин окушуң керек, илим алышың керек деген сөз. Ал эми жанагы саатка, илимди, дипломго бөлүнгөн бул академиялык. Буну биз жокко чыгарбайбыз. Бирок ошону менен эски классикалык илимдин жолун экөөнү шайкеш кылышыбыз керек. Ооба, биз дагы иншалла академияны ачкан болсок, ал жерде академия деп өзү айтып аткандай бакалавр, магистратура, докторантура ачабыз. Бирок ошол жерде берилген сабакты, ушул китепти бир устазга окуган, ал устаз өзүнүн ижазасын берген адамдар гана сабак берет. Мен ошону талап кылам. Анан ошол жерде балдар окугандан кийин 1 китеп окуйбу, 5 китеп окуйбу, 10 китеп окуйбу, ар биринен ижаза алыныш керек. Ошон үчүн ал-иснаду минад-дин дейт. Чынжырча бул динден дейт. Лаулал иснат, эгер иснат болбогондо, чынжырча болбогондо, ар ким каалаганын айта берет. Мурда бул нерсе талап кылынган эмес. Качан гана ахли бида чыккандан кийин саммулана риджалакум. Кимден уктуң? Ал кимден уктур? Ошону айт деген сөз баштаган дейт бидачылар көбүнө. Ошондон кийин анан эмне болуп калды? Иснат башталды. Иснат бул биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу мусулмандарга берген артыкчылык, башка үммөттө жок бул. Ошого азыр мына мен устазымдын устазы ал-иснаду минад-дин. Чынжырча илимдеги ижаза бул динден. Дин бул деген китеп жазган атайын. Ошол жерде мындай дейт да: Кала хафизул Кади Абу Бакр ибн Араби. Абу Бакр ибн Араби бул Малики мазхабында чоң алым. Ошол айтат дейт: Фи китабиги Сираджул Муридин деген китеп. Сираджул Муридин деген китебинде айтат: Ва нақалаху анху шейхуна хафизул Магриб Абдул Хайр Киттани. Менин чоң ата устаздарымдан имам Киттани. Бул Шейх Абдул Фаттах Абу Гуддан устазы. Менин ошондо чоң ата устазым болуп калды. Чоң атамдын үстүндө да. Мен Абдул Фаттах Абу Гудда менин чоң ата устазым. Рахимахуллаху таала фи китабихи Фихрисул Фахарис вал Аthbat деген китебинде биринчи томдун 50-чү бетинде ушундай дейт да: Валлаху акрама хазигил уммата бил иснад. Аллах таала бул үммөттү чынжырча менен урматтуу кылды, акрам сыйлады дейт. Лам ю'тихи ли ахадин гайри. Башка бир үммөткө иснад чынжырча деген нерсе берилген эмес дейт. Фахзару ан таслаку маслакал яхуд ва насара. Авайлагыла
еврейлердин жана насранилердин жолуна түшүп албагыла. Аларда чынжырча жок. İsnat жок аларда. Fatahaddisu bi gayri isnad. Ne? Ошол isnatsız, icazasız эле бир нерсени сүйлөп ийип, Yahudi менен Насранин жолуна түшүп албагыла. Ошолор жөнүндө сүйлөй берет. Fatakunu salibina ni'matallahi an anfusikum. Силер өзүңөр Аллах Таала силерге берген нематты жокко чыгарга болосуңар. Силерге Аллах Таала бир иснат деген, чынжырча деген нематты берди, силер ошондон баш тартасыңар дейт. Mutatarriqina li tuhmati ilaykum. Силерге өзүңөр бирөөлөр доомат кылганга жол ачып атасыңар. Себеби иснадың жок сүйлөй бересиң. Ошон үчүн бизде проблема да адамдар сүйлөй берет да. Анан кийин жанагы ахли бидалар чыгып атат, бидачылар эмне дейт? Бул жалган хадис дейт. Тиги шок. Неге жалган хадис дейт? Мен устазымдан укканмын дейт. Бул китепте турат дейт. Ал китепте бар эле, же болбосо устаз айткан эле болуп калбайт. Ошон үчүн эмне өзүбүз эмне дооматты ашырып алабыз. Хafizina li manzilatikum. Өзүбүздүн даражабызды өзүбүз түшүрөбүз. Койчу бул жалганчы, жомокчу деген сөз. Эгерде биздин чынжырчабыз, ижазабыз ушул нерседе бекем болсо, биз айтпаган сөзүбүздүн нерсе ата теги бар. Ошон үчүн Чуак устаздын айткан сөзү бар да, илимди ата теги менен ал деген. Илим аласыңбы? Кимден алдың? Ал кимден алган? Каяка барасың? Акыркы точкаң, А точкаңан баштап атасыңбы? Б точкаң каякта? Айтып кой дейт. Муштарикина ма каумин ла'анахумуллаху ва гадиб алейхим. Эми бир коомго шериктеш болуп калып атасыңар дейт. Аллах Таала лаанат кылган, ачуусу келген дейт. Аларда яһудтар, насранилерде ижаза деген, анан санат деген, чынжырча деген жок. Ошон үчүн Торатты же Инжилдин чынжырчасы жок. А бизде Курандын пайгамбарга жеткен чынжырчабыз бар. Азыр менден баштап пайгамбарга жеткен чынжырча бар. Кыргызстанда кайсы бир карынок пайгамбарга жеткен чынжырчасы бар. Яһудилер, насрани жок. Ошолорду эмне шериктеш болуп калбагыла дейт. Ракибина ли сананихим. Ошолордун жолуна түшүп калбагыла деп буну ким айтып атат? Имам Киттани Абу Бакр ибн Арабидин айтып атат. Биздин жолубуз ушундай. Ар бир нерсени ижаза менен, ал бир нерсени санат менен айтып бара алабыз. Анан бирөөлөрдөн угуп калат азыр бул Куранга эле ошондой, анан хадиске эле жок. Бардык илимге ошондой. Бардык илимде чынжырча болуш керек. Сен грамматикадан сабак берип атасыңбы? Ошо грамматиканы жазган аалымга сенин жолуң барыш керек, чынжырчаң. Хадистен сабак берип атасың, хадистен ошо чынжырчаң баш керек, Бухариге чейин. Фиктан берип атасыңбы? Абу Ханифага жетсин, же болбосо Хидаяга жетсин, же болбосо Мухтасар Викаяга, же болбосо Бахрайга жетсин, сен чынжырчаң. Акыйдадан берип атсаң кимге барып атасың? Имам Насафиге барып атасыңбы? Жетсин ошо. Имам Тахавиге барып атасыңбы? Жетсин. Абу Ханифага барып атасыңбы? Жетсин. Себеби ижазанын негизги максаты эмне? Ошол аалымдын китеп жазып атканда максатын билүү. Анын өзүнүн шакиртине айткан, ал шакиртине айткан угуп булап отуруп бизге жетип келип атат. Бизге бир гана Куран, хадис эле келген жок да. Куран, хадистин түшүнүгү да келди. Ошол китептерде бизге келинген маалыматтын түшүнүгү кошо келген. Ошол бул жерде да бир маалыматты окуп коеюн. Мен устазым Мухаммад Абдул Фаттах Абу Гуддам не дейт? Мен ушул китепти жазып атканда дейт, Ta'arradtu ba'da zalika li zikril isnad wa hamiyati. Айтып туруп анан санаттын, чынжырчанын мындай зарыл экендигин баяндадым дейт. Wa annahu lam yaqtasir iltizamuhu ala riwayat hadis-ин nabawiyy sharif. Бул бир гана ушул иснатты, чынжырчаны бир гана пайгамбарыбыздын хадисинде эле чынжырча бар, же Куранда гана чынжырча бар эмес дейт. Бал шамила риваяти каламы сахаба. Сахабанын сөзүн айтам десең да чынжырчаң болсун дейт. Ва риваяти каламу табиина фи итар аш-шар' ал-ханиф. Бу шариатты табииндерден бир нерсени үйрөнүп атканбысың, сен чынжырчаң болсун. Ва дахала фи сайр улумуд-дин. Бул нерсе шариаттагы башка илим, шариат илимдерине да ошо талап кылынып кетти дейт. Хатта дахала фи кулли манқулин мин тафсирин. Ар бир бизге
көчүп келген тафсирде, фикта, луга, тилде, адапта, тарыхта, ырда, бир ырды укту имам Шафии ушинтип айткан дейт. Ушу точно имам Шафии айтканбы, чынжырчаң болсун сен. Ау наср, же болбосо кара сөз менен жазылганда болсун. Бал дахала фи нақли хикаят ал-ваиза вал ахбар. Жада калса айтылган сөздөрдө да. Ошон үчүн адамдар жөн эле нерсени айтпасын да. Точно ушул алым айтканбы? Абдулла мисалы үчүн Хасан ал-Басри ушундай депти дейт. Жакшы, точно ушу айтканбы? Изилеп чыгып коюшка санат. Ар бир нерседе биздин эмнебиз болуш керек, чынжырчабыз болуш керек. Жана ошол устаздан алган ижазабыз болуш керек. Чынжырча качан болот? Чынжырчаны окуп чыккандан кийин бир илимди алган. Анан сага ижаза берет. Ижаза берип атканда ошол чынжырчаны берет. Мына менин устаздарым мынакей бул китептин несине барат, түгүнө мөрүн басып берет. Биз ушул нерсени кайра тирилдейли деп атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнүн нематын тирилдейли деп атабыз. Академиялык жолдо да чаңган жерибиз жок. Ооба, диплом, башка нерсени алабыз, себеби жашоош диплом менен кетет. Бирок ошол нерсеге ошол жерде окулунган, ошол академиялык окуу жерде окулунган китептердин ижазасын кошо беребиз. Анан селлесин кийгизебиз, калпагын кийгизебиз дегендей. Ар бир бала ошол жерден илим алып чыккандар эмнени? Илимдин ата теги менен алып барат. Устаз, ижаза маселеси боюнча көрүп калабыз. Аябай көп ижазаларыңыз бар. Анан академиялык жактан да айтып калдыңыз да азыр. Магистратура же болбосо докторантура жагынан ошондой жактан дагы эмеңиз барбы, даражаңыз барбы? Алгансызбы деген. Эми баягы суроо болуп калбасын да, сен ижазага басым жасап эле документиң жок, бир көчөдө калган эмесиңби дегендей суроо. Жок, биз айтып атпайбызбы? Биз азыркы заманда академиялык заманда жашап аткандан кийин, бизге ушундай система түзүлгөндөн кийин биз аны таштабашыбыз керек. Бирок мурдагы биздин ислам үммөтүнүн жолунда таштабашыбыз керек. Ошого меники 2 бакалавр, жогорку билим 2 бакалаврым бар. Диплом али даражам бар. Андан магистратурам бар. Светтиктен бери Арабаевада магистратурам бар. Азыр Иорданияда докторантурада окуп атабыз, бирок көптөн бери сабак жаздыра албай атабыз барып. Азыр бияктагы Ислам академиясына да докторантура тапшырып атабыз. Демек, бардыгын бир алып кетиш керек.